Теледе алгачкы жолу ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган оперативдүү аракеттерди мен Азат Жекшеев айтып берем. Саламатсыңарбы? Ленин райондук салык кызматындагы паракорчулук. Денежные средства. Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын инспектору пара алып кармалды. Кандай акчалар бар? Не акча? Мен өзүм анымыга төлөйүн деп бизге бул акчаңыз бул эмне акча? Кызыл китепке кирген акыл бир статкандар. Өлкөбүздө акыркы жылдары паракорчулукка каршы күрөшүү аракеттери кызуу жүрүп келет. Нече жылдардан бери мамлекеттик органдарында тамырлап кеткен бул дарт менен күрөшүү да албетте оңой эмес экендигин билишибиз керек. Бирок аракеттер токтолбойт экени да белгилүү. Мынтип жакында эле Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын жана башкы прокуратуранын кызматкерлери Борбор калабыбыздын салык кызматкерлеринин бирин пара алып жаткан жеринен кармашкан. Колуна кишен тагылып кечеле креслосунда жылы жумшап отурган Ленин райондук салык кызматынын кызматкери колго түшүп отурат. Окуяны башынан айтсак, жеке ишкерлердин биринин Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылганы себеп болгон. Өз арызында ишкер салык кызматкери андан акча доолоп жатканын айтып, башкы прокуратура тарабынан пара доолаган деп 313-берене боюнча кылмыш иши козголгон. Тартип сакчыларынын аракеттери менен азырынча аты аталбаган шектүү салык кызматкери пара менен кармалды. Черная папка внутри. Смотрим. Денежные средства номиналом по 5000 сомов. Жалпы жолунан салык кызматкеринин жанынан 100 000 сом табылып, тийиштүү иш-чаралар көрүлгөн соң убактылуу кармоочу жайга жөнөтүлгөн. 3 июня 5 главное управление обратился представитель Ички иштер министрлигинин 5-башкармалыгына 3 июнь күнү жеке ишкер Ленин райондук салык кызматкеринин коррупциялык аракеттерине чара көрүү өтүнүчү менен арыз жазып кайрылган. 4 июнда болсо бул арыздын негизинде кылмыш иши козголуп, биздин кызматкерлер менен башкы прокуратура кызматкерлери биргелешкен иликтөө иштери жүргүзүлүп, ал кызматкер 100 000 сом пара алган жеринен колго түшүрүлгөн. Негизи салык кызматкери $5000 доолоптур, бирок биз аны 100 000 сом менен кармадык. Иликтөө иштери азырда уланууда. Ушундай эле паракорлук схемалары өлкөбүздүн ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясында да аныкталды. Бул органдын инспектору жеке ишкерге чет жактан иттердин тамагын алып кирүүгө уруксат кагазын берүү үчүн акча доолаганы белгилүү болгон. Ишкердин арызы боюнча кылмыш иши козголуп, тартип сакчыларынын аракеттери менен акча алган жеринен колго түштү. Сиз жооп берсеңиз акча алдыңызбы? 8 000 сом акча берет. Жокпу? Давайте тогда приступайте. Барбы жок? Добровольно выдать облегчает она. Следствием будет учитываться ваше. Вы можете добровольно выдать или сотрудничать со следствием. Это учитывается следственной стороной. Макулдариспы можете предоставить или нет? Жокпу? Тартип сакчылардын өз каалоосу менен тергөө иштерине жардам көрсөтүү сунушун четке кагып, ветеринардык инспектор окуяны билбексенге салды. Болжол менен жарым саатка узаган тинтүү иштеринен кийин пара да табылды. С правой стороны сумки. Правый отсек. Да, где она лежала? Вот правый отсек, вот левый угол. Да, денежные средства, да, давайте Кандай акчалар бар? Не акча. Мен өзүм анымыга төлөйүн деп бизге бул акчаңыз бул эмне акча? Бул азыр ачык турган бул жигит карап атыңызбы? Жок, мен караган. Все хорошо. Все хорошо, все фиксировалось. Дальше проводите. Эми жерде ачык турат. Так вот, количество 80 000. Белгилүү болгондой, инспектордун баштыгынан 8 000 сом табылды. Ордунан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча бул жеке ишкердин уруксат кагазын алуу үчүн берилген пара экени да далилденди. Бул иш боюнча иликтөө иштери бүгүн да уланууда. Өлкөбүз жаратылышка жана анын ар түрдүүлүгүнө бай экенин баарыбыз билебиз. Бирок аны баарыбыз эле баалай бербейбиз. Өзгөчө айрымдар кызыл китепке кирген жаныбарларга миринге чыкканда адатка айланышып, колго түшүргөнү менен уялганын ордуна мактанып келишет. Эсиңиздерге салсак, жакында эле интернет булактарында Акыл Бирстен жана аны аткан кишинин сүрөтү пайда болуп, коомчулуктун кызуу талкуусуна айланган. Мындан улам бул ишти иликтегендер көп чыгып, алардын катарында эле тийиштүү органдар өз аракеттерин кызытышкан. Ал эми алардын аракеттеринин жыйынтыгы өздөрүн көпкө күттүргөн эмес.
Коомчулуктун арасындагы наразычылыктар интернет блогтарында так ушул сүрөт пайда болгондон кийин жаралган. Ар кандай тийиштүү органдардын иликтөө иштеринен кийин сүрөттө орусиялык жекешкер Павел Тё экени аныкталып, анын чынтыгын аныктоо аракеттери жанданган. Ички иштер министрлиги да бул окуяны көзөмөлгө алып, ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында 4-июнь күнү 2 шектүүделген адам кармалды. Алар ак илбирстин териси жана баш сөөгү менен 3 күрөң айынын териси жана баш сөөктөрүн сатуу аракеттерин көрүп жатканда колго түштү. Бул жол менен бул мыйзамсыз аракеттер менен шектүүлөр 8.000 акш долларына ээлик кылууну көздөшкөн. 4-июнда 2015 жылы саат 13:00 чамасында Сокулук районунун Военно-Антоновка айылынын Фрунзе көчөсүнөн, ушул эле айылдын Фрунзе көчөсүнүн 213 үйүнүн тургуну 72 жыл туулган Бегалиев Нуржан Аманжолович жана Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен айылынын тургуну 69 жыл туулган Байелиев Равшанбек Сүйүнбаевичтер Кыргыз Республикасында Кызыл китепте турган ак илбирстин териси баш сөөгү менен жана 3 күрөң тоо аюусунун терилери 2 баш сөөгү менен 8.000 акш долларына сатып жаткан жеринен кармалышты. Азыркы убакта аталган окуя боюнча кагаздар Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн тарабынан тергелип, жана терилерди кайсы жол менен алынганы текшерилүүдө. Азырынча бул ак илбирстин териси так ушул Павел Тёнун сүрөтүндөгүбү же жокпу аныктала элек. Жана бул эки окуя деги эле бири-бирине байланышы барбы же жокпу так маалымат жок. Андыктан Павел Тё жана бул орусиялык ишкердин коомчулукта айтылып келген өлкөбүздөгү мергенчилик ишканасы кандай тартип менен иштеп жаткандары азырынча табышмак бойдон калууда. Ал эми ТВ кайгуу программасы кылмыштуу топторго каршы күрөшүү башкы башкармалыгы тарабынан издөөгө алынган. Алар кайсы кылмыш топторунун мүчөлөрү менен тааныштырмакчы. Батукаев Фазий Салашевич 1966 жылы 30 апрелде туулган. 1985 жылы алгачкы жолу кокустук менен адам өлтүрүү беренеси менен камакка алынган. Андан кийин 1995, 2000 жана 2004 жылдары ар кандай оор кылмыштар менен соттолуп, рецидивист болуп таанылган. Бүтө элек абак мөөнөтү 8 жыл 3 ай 7 күн. 2014 жылдын май айынан тарта мамлекет аралык издөөгө алынган. Аманкулов Бактыбек Сарылбекович 1971 жылы Чүй областынын Ысгата районунда туулган. Топ кишилер менен алдын ала сүйлөшүү жолу менен акча доолагандыгы үчүн мамлекет аралык издөөдө. Кадыров Куатбек Замирович 1981 жылы туулган. Ысык-Көл областынын Чолпон Ата шаарынын тургуну. Бейбаштык, ден соолукка жана кимдир бирөөнүн мүлкүнө кол салгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөгө алынган. Юсупов Юсуп Хайтахунович 1979 жылы туулган. Бишкек шаарынын тургуну. Адам өлтүрүү беренеси боюнча 2008 жылы мамлекет аралык, ал эми 2011 жылы эл аралык издөөдө. Жуманазаров Каныбек Сатымкулович 1978 жылы туулган. Талас областынын Манас районунун тургуну. Адам өлтүрүүгө тийиши бар жана бандитизм беренелери боюнча мамлекет аралык издөөгө алынган. Бул тизме жалпы издөөгө алынган кылмыш топ мүчөлөрүнүн жарымы да эмес. Кийинки аптада кайрадан ушул күнү, ушул саатта амандашкыча саламатта болуңуздар.